Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн сиздер менен Эки дарыгер программасы алып баруучусу мен Бигимай Жетемешева. Бүгүнкү биздин темабыз талкууга алынган жыныстык тарбия. Бул жөнүндө биз Улукбек Батыргалиев менен талкуулайбыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Өзүңүз жөнүндө тааныштырып кетиңиз. Мен атым Улук Батыргалиев, мен кесибим боюнча психологмун, жыныстык тарбия боюнча тренер, консультант жана ушул тармакта 10 жылдан бери иштеп келем. Коомдо жыныстык тарбия десе эле ою тескери жака кетишет да, мындай толугу менен чыныгы түшүнүүн чыныгында биз билбейт экенбиз да. Эми ошону сөздүн башында түшүндүрүп кетсеңиз, бул эмне деп түшүндүрүлөт? Жыныстык тарбия бул деген толук маалымат берүү дегенди билдирет. Биринчиден, жыныстык тарбия ар кандай курактарга өзүнүн курагына жараша маалымат берилет. Бул жакта мисалы жыныстык тарбия десек, көбү мисалы чоңдора өзгөчө бул жыныстык катнаш тууралуу жанагындай башка бир нерселердин баары ою кетет экен да. Негизинен жыныстык тарбия бул өзүбүздү кандай алып жүрүшүбүз керек, өзүбүздү кантип карашыбыз керек, өзүбүздүн эмне кылышыбыз керек жөнүндө, коргошубуз керек, ошол жөнүндө негизинен. Жыныстык тарбияны айтып атканда бул деген эң башкы бул гигиенадан башталат. Гигиенаны кантип сакташ керек, жуунуу, чайкануу, тишти жуу, өзүңдүн кийимиңди алып жүрүү, ошо жатып аткан жериңде мисалы же болбосо үйүңдөгү тазалыкты сактоо, ошонун баардыгы жыныстык тарбияга кирет. Мындан тышкары жыныстык тарбия деп биз деген өзүнүн адамдын строениясы жөнүндө айтылат да, бул анатомия жөнүндө. Ошо өспүрүм курак деп коет да, эми көбүнчө биз өспүрүм курак жөнүндө жана жаштар тууралуу сүйлөшөбүз. Өспүрүм куракта кандай өзгөрүүлөр болот? Биринчи өзгөрүүлөр. Ошол куракта эмне кылыш керек? Анткени ошол курактагы өзгөрүүлөргө биз маани бербесек, кийин анын кесепеттерин азыр байкап атабыз да. Ошо өспүрүм куракта мисалы мен денемде кандай өзгөрүүлөр болот, мен эмне кылышым керек, кантип жуунушум керек, кантип чайканышым керек. Эми кыздардыкы мисалы айыз келет биринчи. Ал эмне биринчи айыз? Ал эмнеден келет? Эмне кылыш керек ошол учурда? Өлүп атамбы? Ал айыздан өлүп калса болобу? Кан эмнеге келет? Ошолордун баардыгы жөнүндө да. Балдардыкы дагы жанагындай полюция жана башка нерселер жөнүндө. Жыныстык тарбия деп атканда биз зордук зомбулукту да камтыйбыз да. Зордук зомбулукту кандай суроо аркылуу? Личный граница, жеке жанагы өзүнүн границалары деп коебуз. Ар бир адам баласы төрөлгөндөн баштап, мисалы кичинекей кезинен баштап өзүнүн границалары бар болуш керек, ошолорду билиш керек. Чоочун адам келип сени кармалап атса, сени бир жака алып барып атса, чогуу барыш керекпи же барбаш керекпи? Бирөө менин мисалы жыныстык мүчөлөрүм менен же денем менен бирдеме кылып атса, айтыш керекпи, айтышпаш керекпи? Ошолорду баардыгын камтыйт да. Бул деген сергек жашоо образы жөнүндө, спорт менен машыгуу, туура тамактануу, ошонун баардыгы мисалы жыныстык тарбияга кирет да. Эң негизгиси бул өзүнүн жашоосун кантип мындай жыргалчыкта жашаш керек деген жөнүндө. Демек сиздердин жумушуңуздар көбүнчө өспүрүмдөргө арналган экен да. Ооба. Биз мектепте окуп жүргөндө мен эсимде да, биз баарыбыз өспүрүмбүз, 7-8 класс арасында ошондо бизге дагы келген, анан кийин бизге денебизде кандай өзгөрүүлөр болду деп, анан кыздарды башка класска киргизип, эркек балдарды башка класска киргизип, ошондо абдан жакшы түшүндүрүп беришкен да. Чындыгында сиз айткандай эле биз өзүбүздүн денебиз менен эмне болуп атат, эмне болушу мүмкүн дегенди билбептирбиз ошол мезгилдечи. Ошолор айтып бизге лекция окугандан кийин анан ушундай турбайбы, тазалыкты ушинтип сактайт турбайбыз деп анан кийин түшүнгөнбүз да. Мына ошо тарбияны канча жаштан баштап башташыбыз керек? Эмнеден башташыбыз керек? Кантип балдарыбызга айтышыбыз керек? Буну мисалы үчүн кичинекей бала болсо, сиз айтып атпайсызбы? Эртеден эле өзүн коргогонду билиш керек депчи. Туура. Демек ал кичинекей жашынан да.
ким айтыш керек? Ата ана айтабы, же болбосо садиктеги воспитательдер айтабы, же болбосо мектептин мугалимдери айтабы? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Эми бул жакта жыныстык тарбияда комплекстүү түрдө болуш керек. Бул жакта бир гана ата эне эмес, мисалы, же бир гана мектеп эмес, комплекстүү иштесе болот. Мектеп дагы ата эне үй бүлө биринчи иреде, үй бүлө, мектеп, анан мисалы мед кызматкерлерге болобу, ошолордун баардыгы биригип ушул жакта жумушту алып барыш керек да негизинен. Башында айтып кетпедимби, жыныстык катнаш ар бир жашка жана ар бир өзүнүн курагына жараша тиешелүү маалыматты берет. Мисалы биринчи класстын болобу, экинчи класстын болобу, үчүнчү класстын окуучуларына барып, эмне жөнүндө сүйлөшсө болот алар менен? Гигиена тууралуу сүйлөшсө болот, туурабы? Өзүн кантип тазалаш керек, өзүн кантип таза алып жүрүш керек, гигиенаны кантип сакташ керек жана башка. Мындан тышкары жана өзүбүз айтып кетпедикпи, жеке граница. Жеке границаны билбегендиктен, зордук зомбулукту аныктай албай алгандыктан бүгүнкү күндө бизде коомубузда ушунча көп зордук зомбулуктар болуп атат. Күндө мына качан ачпа, күнүнө бир 5-6 жолу да болуп кетиши мүмкүн. Новостилер чыгып атат. Ошолордун баардыгы эмнеден? Адамдын билимсиздигинен, адамдын убагында тарбия албай калдыгынан. Ошол тарбия кандай болуш керек? Бул адамдын эң негизгиси менин оюмча биякта деген түшүнүк болуш керек да. Менин денем бул мага абдан маанилүү. Жана мен бул денемди урматтап сүйүшүм керек. Өзүнүн денесин коргошум керек ошон. Ошо өзүнүн денесине мисалы ошондой сый урмат пайда болгондо, денесине сый урмат. Башка адамдын да денесине сый урмат пайда болот. Мен жөн эле келип силерди тие бербейм, жөн эле келип мисалы чаап, жамбашка чаап кетпейм, ошонун баардыгы ошол өзүнүн түшүнүгү менен башталат. Ошол түшүнүктү кичинекей жактан баштап сүйлөшө баштадым. Да, кичинекей убакта деп эстегенде айтып кетейин. Баягы кичинекей биринчи, экинчи класстагылар ошентип ойношот го, чачын тартып кетет эркек балдар. Анан кийин же болбосо жамбашына чаап, анан качып кетет балдар. Биз окуп жүргөндө ошондой бар болчу да. Ошол моменттен баштап тарбиялашыбыз керек. Эмне деп айтышыбыз керек? Бул жакта деген эмне дегенде эми ал целый программа бар. Жакта азыр баарын эметпейбиз, бирок эмне жөнүндө эки сөз менен. Негизинен биз ошо адамдарга өзүбүздүн границалар жөнүндө, жеке граница дегенде баары айта берет, эгоист балдарды чоңойтосуңар. Жок, андай эмес. Бул деген мисалы, айта кетсек. Ошо мисал менен ким кармай алат? Мисалы, кол менен саламдашып учурашканда кармаса болот. Мисалы, көкүрөктү бирөө кармай алабы же кармай албайбы деген суроо эмелер үйрөтүшүбүз керек да. Мисалы, менин бирөө чоочун адам мисалы келип жыныстык мүчөлөрүм жакты сыйпалап атса, буттарымды сыйпалап атса, мен эмне кылышым керек дегенди үйрөтүш керек. Анан тышкары ошо негизинен эле өзүбүздүн границябызды бузуп атса, унчукпай койбой, уялбай, бизде коом кандай уялбай, уят деп атып, мындай аябай басмырлап салганбыз да. Анан мисалы ошол эле общественный транспортто, маршруткаларда мисалы бирөө эркектер айымдарды кармаласа, көп айымдар унчукпай, мынтип ар кандай эметип байкуштар тура берет. Анткени айтса бул деген уят деп калган да коомдо. Ошону наоборот айтыш керек. Эмне кылып атасың? Ал колуңду, тарт колуңду, сыйпалаба, кармалаба деп ошо айтканды үйрөтүшүбүз керек. Андан тышкары жок дегенди билдирет деп үйрөтүшүбүз керек да. Мисалы мен бирөөнү жактырып калсам, жүрү мен менен свиданияга барып кел десем, мага жок десе, ал жок деди, бул адамдын каалоосу, мен аны урматташым керек деп кетип калышым керек. Бирок бизде кандай болот? Эмне болуп атасың, жүрү, отурбайсыңбы? Анан тиги чё ты ломаешься дегендей да бар да сөздөр. Же мисалы жок десе, ооба дегенсип жооп берди деп дагы мааниде калып албайт да. Ошонун баардыгын үйрөтүшүбүз керек. Кичинекей чагынан баштап да. Анан адамды урматтоо деген сезим, понятие, башка адам, ал уникалдуу, ал өзүнчө инсан, аны деген урматташ керек, сыйлаш керек дегенди үйрөтүшүбүз керек да. Аны деген кабыл алып. Ошондо анан кичинеден эсли кичинекей чагынан баштаса, кийин чоңойгондо ошондой инсан адам чоңоет коомдо.
Анан жөн эле барып тиги башка бирөөнү кармап алып ошонун баардыгын кылбаса. Кийинки курактарда мисалы айтса болот, кайсы жака барса болот, кимге айтыш керек жана башка. Бир мисал келтирейин. Ата-эне менен баланын ортосундагы ишенимдүү мамиле аябай маанилүү да. Кандай мамилени биз түзүп атабыз? Ошо зордук зомбулукту анык профилактикага. Кичинекей кезинде негизи бала төрөлгөндө психологияда бизде инстинктибизде реакция деп коебуз, мындай коргонуу реакциясы бар. Мисалы, чоочуркап атат деген понятие бар да кыргыздарда. Чоочуркап атат, аны кое берип койчу, же чоочуркап атат, аз көнүп кетет деген дагы мындай понятие бар. Ал эмне жөнүндө? Кичинекей баланы келип, башка чоочун ага тааныбаган адам, эми ата-энесинен тышкары же жакынкы туугандарынан тышкары башкалар чоочун болот ал адамга. Анткени кичинекей кезинен даже младенецти алсаң, ал чоочуркайт, эмнеден? Запахты билет, кандай үнүн билет, анан башка киши келип кармаганда ошонун баардыгын сезет. Анан ичинде мындай толкуну башталат. Бул бирөө башка экен, чоочун адам экен. Бирдеме кылышым керек, сигнал беришим керек деп ыйлап баштайт, же болсо кичинекей бир 2-3 жашта болсо түртүнүп, согуна баштайт, Ошол негизи сонун да. Бул табият ушунчалык бизге адам баласына бериптир. Бул өзүбүздүн реакциябыз. Буну үйрөтпөйт да. Бирок тилекке каршы ата-энелер эмне кылып атат? Чоочуркап атканда колго чабат, чоочуркап атканда урушат. Ай, ал сенин деген тиги бөтөнчө тууганың эчтеке болбойт. Отуруптур. Бетиңди өптүр. Бизде дагы ошо бар да, бетине өбүп, тияк-бияк эме кылып, астына отургузуп алып, ошолордун баардыгы ошол понятияны, личные границы деген, коргонуш керек деген понятияны жокко чыгарат. Бул жакта белгилей турчу нерсе, мен бул традицияларга же коомубуздагы эмелерге каршы чыкпай элем. Болсун, бирок убагы менен. Ошо бала биринчи жолу көрүп аткан чоочун каалабаса түртпөш керек. Бул жакта ошо ата-эне урушканда баланын башында сразу фиксация болот да. Мындай щелчоктор деп коебуз. Көп жолу айтам, унут эметпейм да, чарчабайм буну айтканга. Биринчиден урушуп атканда, мен кийин ушундай бөтөн адам мага ушинтсе, ата-энеме айтсам, алар мени урушат деген понятие калып калат мээсинде. Экинчиден, мен ата-энеме мисалы башка бөтөн адамдар мени кармаласа, бул нормально экен деген понятие калып калышы мүмкүн. Үчүнчүдөн, мен ата-энем менен ишенимдүү мамиле түзө албай калам, же корком, же айтпайм, же унчукпай эле коеюн деген суроолор болуп калышы мүмкүн да, ошонун баланын башында кала берет. Ошонун баардыгын анан ошо коомубузда кийинки көйгөйлөрдү жаратып атат да. Анда биз кийин өспүрүм болуп калганда кандай лекция деп коелу, ата-эне тарабынан кандай лекция жүргүзө алабыз? Кантип биз жүргүзсөк туура болот? Мындай шагын сындырбай, акырын абайлап айткан эмне жөнүндө? Негизи ата-энелер менен балдарды мындай тарбиялоо учурунда психологияда көп катачылыктар кетирет да, көп үй бүлөнү карасаң мисалы. Бала менен күнүнө жарым саат хотя бы сүйлөшүш керек. Сүйлөшүү дегенде мына экөөбүз маңдайтеске отурганда ушинтип отуруп алып, мектебиң кандай болду, эмне кылдың, күнүң кандай өттү, эмне тамак жедиң деп, ошолордун баардыгы анан ишенимдүү мамилени түзгөнгө жардам берет. Бирок бизде кандай болот? Тамак жасап атат дагы, тиги бу, башка жумуш менен алек. Папасы мисалы кино көрүп жатат дагы, барча футбол көрсөтпөй атасың дейт. Ошолордун баардыгы бала өзүнө жабышына берет. Жашына баштайт, камтый баштайт, айтпай калат. Бирок урушуп атканда маңдай теске туруп алып, көзүнө карап алып урушабыз. Сабайбыз, ошолордун баардыгы дагы көп нерсени айтат. Эми өспүрүм куракка өткөндө ата-энелер эмне жөнүндө сүйлөшүш керек? Кыз бала болсо, апасы болобу, эжеси болобу, же башка ишенимдүү адамдар болсо, үй бүлөдөн айыз тууралуу айтып бериш керек. Айыз бул нормалдуу процесс, бул табияттан келген эме. Кырган эмес, же оорукчан эмес, же өлүп аткан эмес дегенди билдирбейт. Бул табияттын, айымдардын организминин натыйжасында болуп аткан көрүнүш деп айтыш керек да. Ошого кантип эмне кылыш керек айыз учурунда, эмне кылбаш керек мисалы,
кылбаш керек дегенде дагы тамак жасабаш керек, анан школго барбаш керек дегенде дагы бар экен. Жок, анын баарын кыла берсе болот. Эмне кылбаш керек деген, эмне кылыш керек дегенде гигиенаны кантип сакташ керек, айыз учурундагы каражаттарды кантип колдонуш керек. Ошо болду. Көкүрөк өсүп атканда мисалы, балдар болобу, кыздар болобу, ошол эле эркек балдарды алсак, мисалы, жыныстык өспүрүм куракта, өспүрүм учурунда гормоналдык көп иштейлер болот да, адам баласында. Перестройка болот, тестостерондор вырабатываться этет, кыздардыкы болсо эстроген менен прогестерон. Ошонун натыйжасында ошондой өзгөрүүлөр болот да. Балдардыкыда өзгөрүүлөр мисалы ойлору башкача болушу мүмкүн, же ойлору мындай сексуалдык фантазиялар болушу мүмкүн. Анын натыйжасында полюция, бул бел суунун өзүнөн өзү тышка чыгысу да. Буну эчтеке кылбаса деле чыгып кетишү. Ошолор болушу мүмкүн. Бул учурда гигиенаны кантип туура сакташ керек? Ошолорду үйрөтүш керек. Өзүңдүн репродуктивдик ден соолугуңду кантип чындап, кантип сакташып, мындай кантип алып жүрүшүң керекти үйрөнүш керек. Репродуктивдик ден соолук дегенде бул эмне? Репродукция, өзүнө окшошторду чыгаруу дегенде тукумду улоону билдирет да. Репродукцияга кийин мисалы үй бүлө кургандан кийин бойго болуп жанагындай бесплодный болбош үчүн эмне кылыш керек, эмне кылбаш керек дегендердин баардыгын айтыш керек. Сигарет чексең мисалы тукумсуз болуп каласың, арак ичсең тукумсуз болуп каласың, сауна жанагындай парилка болот го, прям катуу, ошого көп отурсаң тоже тукумсуз болуп каласың. Муздак сууга көп кармасаң тоже тукумсуз болуп каласың. Экологиянын кесепети, жанагындай сидячий образ жизни, спорт менен машыкпасаң, ошонун баардыгын айтып түшүндүрүш керек да. Азыр болсо врачтар деле өзүн айтат да, коңгуроо кагып атат. Жаштардын арасында тукумсуз өнөктөштөр, шериктер көбөйдү. Рост болуп атат. Анда баардыгыбыз билебиз. Жыныстык жол менен жугуучу инфекциялар көбөйүп атат. ВИЧ инфекциясы азыр жалпы населенияга кеткен, жыныстык катнаш аркылуу жуга баштады. Эрте өспүрүм куракта бойго бүтүп калуу кесепеттери болуп атат. Мисалы жанагындай зордук зомбулук кесепеттери болуп атат. Мына 5-6 кесепет, ошолордун баардыгы ушул жыныстык тарбиянын жоктугундан, убагында айтылбагандан. Баардыгын алдын алса болот болчу, эгерде убагында туура, коркутпай, үркүтпөй маалымат берсе. Анан көбү мындай аша чаап кетет да. Эгер мындай кылсаң, кийин момтуп каласың деп коркутуп салышы мүмкүн. Коркутуп салганда жөн эле доказательствосы жок эле. Мондай кылба. Сууга түшпө. Ой, баняга түшпө деп эле. Аны деген айтыш керек да. Мисалы мурунда айта берчи. Шапка ки, топу ки. Эмнеге топу кийиш керек? Мен билбейм да. Чоңдор билет. Топу кийбесе момундай кийин гайморит жана башка оорулар болушу мүмкүн деп. Өспүрүм куракта аны билбейсиң, аны сезбейсиң. Же джинсыны тиги жука джинсы кийбе, кышында ботинка эмне кийиш керек, жылунаш керек дегендерди да билбейт да. Алар деген мисалы, сен мынтпесең, мисалы, почкаларың ооруп калышы мүмкүн, же репродуктивдик системаңа таасир этиш керек деген мындай түшүндүрмөлөр нормально болуш керек да. Анан жөн эле уруша бербей, ата-энелерге кайрылып кетет. Мындай жөн отуруп, кыйкырбай, урушпай, спокойно мындай сүйлөшкөндөй эле айтып берсе. Жыныстык тарбия деген бала кантип ошол эле биз жылуу ботинке кий, кыш келди дейбиз го, ошону түшүндүрүп, кийин кесепетинде мондай болот деп анан кийин түшүндүрүп айтсак, анда туура болот турбайбы? Ооба, мисалы репродуктивдик системасына бул таасир этет да, мисалы кийбесе же муздак сууга жүрө берсе, анын баардыгы кесепети бар, ошон үчүн ал да жыныстык тарбияга кирет. Биз алар жөнүндө дагы айтабыз. Крипторхизм эмне, жана баланын урук бездери өзүнүн калтасына убагында түшпөй калган. Ата-энелерге да кийин ата-эне болушат да, анан ошону да айтып кетиш керек да. Бала төрөлгөндөн кийин түшүш керек, же болбосо аны караш керек, түштүбү, түшкөн жокпу, түшпөй калса ал эмне, урук бези бышып кетип дагы кийин тукумсуз болуп калат, же фимоз оорусу мисалы кичинекей балдарда, ал дагы
чайкабай жубагандан, гигиенаны сактабагандан эмне болот? Ал ичке кирип кетет, эркектин жыныстык мүчөсүнүн башы, анан операция кылыш керек, жанагындай сүннөткө туруш керек. Анан толтура воспаление. То же самое кыздардыкы дагы. Эмнени үйрөтүш керек дагы? Убагында гинеколог, уролог, андрологторго кайрылыш керек. Уролог бул кыздардын дарыгери, гинеколог кыздардыкы, уролог общий мочеиспускательный эмелер, андролог эркектердин репродуктивдик ошол система. жөнүндө сурайын дегем да, канча жашынан ошондой профилактика катарынан өспүрүмдөр же болбосо канча жашынан кайрылыш керек? Эми бизде деген мындай болуп калганда, кичинекей жанынан бир 3-4гө чейин көзөмөлдө болот, жакшы. Врачтардын ГСВ жанагындай врачтар келип, прививкаларын алат. Анан ошо курактан кийин деп кое берип коебуз да. Бир эме болот, бул медицинский жанагы обследование мектептерде же военкоматка барарда. Болду, андан тышкары бизде мындай атайын өзүлөрүнүн аң сезимин ойготуп, мен барышым керек, мен каранышым керек, мен мындай жөн эле билгим келет деген жок да. Эми кичинекей бала кичинекей болсо андан кийин каяктан билсин ал? Аны деген ата-энеси алып барыш керек, ата-энеси эметиш керек. Мисалы, балдар өспүрүм куракка келгенде 14, 15, 16 жашында алдын алуу максатында, профилактика максатында алып барып көрсөтүп койсо болот. Барсаңар, баары жакшы десе, уф деп кете бересиңер. Анан бирдемеси бар болсо, убагында зато кайрылыңар. Ошол эле кыздарга негизи биринчи айыз келгенде гинекологко консультацияга алып барган жакшы. Ошо гинеколог менен барып, эмне кылыш керек, кандай эметиш керек, сүйлөшүүлөрдү жүргүзсө болот да. Анан текшериш керек. Баары эле жакшыбы, репродуктивдик системасын, жатыны жакшыбы, ошо яичниктери жакшы, ошолордун баардыгын текшерип, бир сыйра эч кандай воспаление жокпу, эрозия жокпу, ошонун баардыгын каралыш керек. Ошону айтыңызчы, сиз айтып атасыз, ошол 14-15 жашында барыш керек депчи. Кайсы врачка кайрылат, кайсыл жерге кайрылат? Себеби дегенде бизде түшүнүк бар да, подростковый гинеколог, подростковый уролог дегенчи, бизде барбы? Элдер кайсы жака барышын деле билишпейт чындыгында. Эми кичинекей кезин айтып атсак, бир 10 жашка чейин, эми 12, 14 жашка чейин бул педиатрларга кайрылса болот негизи. Анан жана сиз айтып кеткендей, подростковый гинеколог, уролог, андролог. Бирок азыркы учурда эми подростковый гинеколог деп дагы көбүнчө жасалбай калды да, эми азыр общий эле. 14 жаштан баштап, 12 жаштан баштап, эми ар кандай учурларда ар кандай болушу мүмкүн. Бул гинекологторго ЦСМ деп коет, Центр семейной медицины, поликлиникаларга барыш керек, ФАПтарга барыш керек, ошо терапевтический эме, основной бир эмелер бар да. Негизи гинекологко кайрылып атканда, мисалы айылдар болсо, айылдын баарында эле гинеколог жок да. Анын районный центрларына барып, ошол жактан гинекологторго, үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылыш керек. Ошо үй бүлөлүк дарыгер дегенде алар в общем же терапевтический направление менен да. Бирок гинеколог именно ошо үй бүлөлүк центр дарыгерлер центрлеринде, борборлорунда гинекологдор бар, ошолорго кайрылыш керек. Урологдор дагы бар, кайрылыш керек. Андрологдор аз. Андрологдор мисалы чыныгы мындай андролог дегендер өтө аз. Анан эми уролог менен гинеколог алып барса, бул жетиштүү болот. Жылына бир жолу сөзсүз түрдө. Ооба, жылына бир жолу барып туруш керек. Бул бир гана жаштар, өспүрүмдөр жөнүндө эмес, бул чоң адамдарга да тиешелүү да. Профилактика катары дагы бир жолу айтып кетсеңиз, мындай жыныстык тарбия дегенди биз эми түшүндүк. Эмнени түшүндүрөт экенин. Ошентсе дагы акыркы учурларда бир гана мындай педофилия эмес, менин билишим боюнча көчөдө бараткан, мисалы үчүн, аял киши кетип баратса, жан башына бир чаап, анан сыйпай калып, ошентип өтүп кеткен чоң эркек кишилер деле бар да. Ошого жеткизбей биз деген азыртадан өспүрүмдү тарбиялашыбыз керек. Дагы бир жолу айтып бериңизчи, мындай пункттар менен өзүн кантип коргош керек, кантип сыйлаш керек? Эми айтып кетпедимби жана, өзүбүздүн
адам катары, инсан катары сый урматты билдирип ошону үйрөтүшүбүз керек. Кичинекей кезибизден баштап. Бул ата энелердин чоң ролу негизи ойнойт да. Үй бүлөдө кандай отношение болсо, коомдо деле ошондой болушу мүмкүн. Же окружениясында кандай болсо, анткени кичинекей бала чоңоюп атканда губка сыяктуу эле баарын өзүнө впитывать эте берет, кабыл ала берет. Анан кийин эмне кылат? Проецирование деп коет, Ошо үй бүлөдө болуп аткан сөздөрдү проекция кылат. Укканды айтат, Башка бирөөнү айтат. кылганды эметет, кылат да. Ошондагы биз ата энелер, чоңдор азыртадан баштап ойлоно башташ керек. Биз эмнени туура эмес кылып атабыз деп. Коомубузда дегилечи. Бул биринчиден. Экинчиден жана сиз айтып кеткендей, чаап кетүү же ышкыруу же дагы бирдеме, бул ыдык деп коет. Ыдык мамилеси сексуалдык домогательстволор деп коет. Бул жакта зордук, зомбулук болбойт, бирок ошого мындай жакыныраак болуп калат да. Бул жакта биздин правоохранительный органдардын да ролу күчтүү. Мисалы, заявленияны барып жазса, ага административный штраф кылыш керек. В виде общественных работ жана башка. Бизде коомдо ошону көрсөтүш керек. Бул туура эмес. Бул терс көрүнүш. Биз буну кабыл албайбыз деп. Бизде эмне болуп атат? Тескеринче, зордуктаган адамды эмес, зордукка кабылган адамды коомубуздун баары эмне кылат? Ошону 11ден кийин жүрдү да, анан кыскашым кийип алды да, анан тигинти да, анан бунтти да, анан тиги бу. Анан кичинекей кыздарды да зордуктап атпайбы азыр? Комментарийлерге кирсең, өзүлөрү провокация кылды деп атпайбы? Элестет керек комментарий. Ошону окуп алып аябай ыза болдум да. Кантип 14-13 жаштагы кыз провокация кылат? Чоң адамды, ошону бир айтаардан мурун ойлонуш керек да. Эмнени сүйлөп атканынчы. Ал бала кичинекей. Эгерде сенин башыңда эркектер болобу, ким чоңдор болобу, эгерде силердин башыңарда азыртадан кичинекей балдарга, 18ден жашы төмөн балдарга, мисалы кыздарга ойлоруңар башкача болуп атса, өзүңөргө суроо беришиңер керек. Эмне болуп атат? Анан психологторго кайрылышыңар керек. Ошону алдын алуу үчүн. Анткени балага ошондой ойлор жаралып атса, кичинекей кыздарга, бул туура эмес. Коомубуздун чирип атканын билдирет. Бул сөздөн кийин көбү жаман көрүшү мүмкүн, бирок бул чирип аткандыгын билдирет. Ошо комментарийлерди окуп алып, ыза болосуң да. Ошонун баардыгын биз коомдон дагы эметет да. Коом наоборот көмөк көрсөтүп, жардам бериш керек, поддержка кылыш керек, Ошол насильник болобу, ошо ыдык көрсөтүп аткан адам болобу, ошону наоборот общественный порицание кылыш керек. Анан общественный порицание десе, барып ур токмокко албаш керек. Баардыгы мыйзамдын чегинде болуш керек. Заявление жазды, милиционерлер реакция кылды, привлекать этти, биринчи предупреждение, экинчи предупреждение, анын баардыгын мировой практикадан үйрөнсө болот да. Кантип алдын алыш керек. Эгер өзү жөнүндө айтып атсак, бул биз аныктаганды билишибиз керек. Мисалы, көбү санын кармаса, бул нормальный эле деп ойлошу мүмкүн. Же жамбашка чапса, бул нормальный эле көрүнүш деп ойлошу мүмкүн да. Бул нормалдуу эмес деп айтыш керек. Бунун баардыгын үйрөтүш керек. Ошо жана башында айтып кетпедимби? Зордук, зомбулукту аныктоо. Мага азыр зордук, зомбулук болуп атабы же болбой эле, ошонун баардыгын билиш керек. Эгерде ошондойго кабылсаңар, заявление жазгыла, милицияга баргыла, ишенимдүү адамыңарга айткыла. Жашырбай, коркпой айтыш керек. Канчалык көп ошону жашырсак, корксок, мисалы өкмөт болобу, мисалы правительство эмес, государство катары, ошону биз канчалык жашырсак, кийин ошончонун кесепетин көрөбүз. Аны наоборот, биздики жакшы да, мисалы, башка салыштырмалуу эмелерге караганда. Штрафтарды киргизиш керек, ошондой заявленияларды кабыл алыш керек, анан адамдарды үйрөтүш керек. Коркпош керек, болуп атабы айтыш керек. Анан унчукпаш керек да. Бизде чаап кетсе деле унчукпайт. Наоборот, өзүн жаман сезет да. Туята мен бүгүн шымым вроде бы узун эле, эмне кайсы эмне болуп калды деген ойлор бир эже айтып берип атат да. Маршруткадан ушундай эметкенден кийин биринчи менин оюм дейт. Бул эмне кылып атат деген ой жаралган жок дейт. Биринчи оюм мен эмне кылдым деген. Бул вообще сүйлөшпөш керек да, туура эмес. Хиджаб болобу, мини юбка болобу, бардын зордуктап атат,
аны деген биз көрүп атабыз, аны деген жанагындай новостилерден угуп атабыз. Жашында, карысындагы зордуктап эметип атат. Бул коомузда азыр көп көйгөйлөр болуп атат. Ошону азыртадан ошо жыныстык тарбиянын жоктугунун кесепети жыныстык тарбиянын жоктугу, үй бүлөдө жанагы адам инсан катары кабыл алганын жоктугу, ошонун баардыгын бул комплекстүү да негизи көйгөй. Бир эле мону киргизип койсок, мисалы, мыйзамдарды мынтип киргизип койсок болбой калат деген да. Мен өзүм да жеке мисалы өлүм жазасына да каршымын, анткени бул жардам бербейт. Жана жанандай хирургический кастрация деп башташыптыр. Ага да каршымын, анткени ал хирургический кастрация негизинен жардам бербейт. Эми бул тууралуу кийин сүйлөшсөк болот, бирок кийинки программабызда ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Аябай эмоционалдуу бир эфир болду бүгүн. Менимче жетиштүү маалымат бердик. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө болгон каалоо тилегиңиз, кеңешиңизди айтып кетсеңиз. Ошондой мисалы сексуалдык ыдык, зордук, зомбулукка кабыл атсаңар, эч кимден коркпой эле, көп мисалы уюмдар бар, көп кризистик центрлер бар, ошолорго кайрылып, заявление жазып, ошол силерге жаман көрсөткөн адамды отургузуп же болбосо наказание алганга аракет кылыш керек. Бул биринчиден кайрылып кетет элем. Өспүрүмдөргө, жаштарга кайрылат элем. Өзүңөрдүн жашооңор, өзүңөрдүн колуңарда. Bunun бардығын коркпой, үркпөй, уялбай эчтекеден убагында маалымат алып, убагында дарыгерлерге барып, ар кандай профилактикалык консультацияларды алсаңыздар болот. Чоңдорго, ата-энелерге айтып кетет элем, өзүбүздүн мурунку заманда калган ойлорубузду таштап, бардыгын эле жаман деп кабыл ала бербей, мындай астыга умтулушубуз керек да. Анткени буну менен эчтеке кыла албайбыз. Канчалык көбүрөөк жапсаң бул теманы, бул бир күнү барып деле бир жагынан жарылат да. Кантип элестете бергиле, кичинекей коробка бар, ошо коробкага тыга бересиң, ал бир күнү деген эмне кылат? Жарылып кетет да. Ошондой эле биздин бүгүнкү темалар менен дагы. Ошондуктан ата-эне бул деген өзүнүн баласына болобу, өзүнүн жакындарына болобу негизинен эле көмөк көрсөтүш керек, колдоо көрсөтүш керек, жардам бериш керек. Анан тетиринен бул болуп атат, анан сен өзүң күнөөлүүсүң, тиги бу деген сөздөрдү ташташыбыз керек да. Чоңдор дагы бул мурун бизде жок болчу менталитетибизге жакпайт, батыштын бирдемелерин алып келип атасыңар деген да сөздөр чыга баштады да. Бул батыштын мындай ценности баалуулуктар эмес. Анда кыргыздын баалуулуктары эмнеде деп айтып кетет элем да. Зордуктагандабы, ыдык көрсөткөнгөбү, же коомубузда ушундай инсанды сый урматтабагангабы, ушул кыргыздын баалуулуктары же эмнеде? Ошондуктан бул батыштын баалуулуктары эмес, бул бүгүнкү күндө, бүгүнкү доордун, бүгүнкү замандын, бүгүнкү убакыттын көйгөйлөрүнө биз ушу өзүбүздүн күчүбүздү мындай направлять этишибиз керек, ошо менен иштешибиз керек. Канчалык биз бул жөнүндө унчукпай койсок дагы баары деле болот. Интернет деген бар. Талкууз аябай узун экен. Продолжение деп коебуз го. Уландысы сөзсүз түрдө болот да. Сизге чоң рахмат. Аябай абдан баалуу бир маалыматтарды бердиңиз. Дагы бир жолу сизди күтөбүз эфирде. Мен дарыгер катары мен дагы сөз сүйлөгүм келип кетти. Коногубуз кеңеш берип атса, бизде дарыгерлерде сөз бар, гибкий депчи, туп-туура айтты. Мен да кошулам. Коом азыр 21-кылым. 20-кылымда башкача болчу адамдардын пейили, 21-жылы кылымда пейили өзгөрдү, башкача болду, өстү, өнүктү десек деле болот. Ошондуктан ата-энелер, сиз более гибкий болушуңуздар керек экен. Ар дайым балдарыңыздарды коргоңуздар, сак саламатта болуңуздар.